Assalamu alaikum, урматтуу мусулман бир туугандар. YouTube каналын көрүүчүлөрү, мынакей бүгүн биз Манас аэропортуна келген учурубуз. Бул жакта бүгүн ажыга кеткен биздин ажы бир туугандарыбызды тосуп алганы келдик. Азыр аэропорттун кире беришинин оозунда биздин ажыга кеткен мусулман бир туугандарыбыздын туугандары, жакындаштары, саналаштары, айылдаштары келип күтүп жаткан убагы ушундай бир кубаныч менен тосуп алабыз деп, сүйүнүү менен, сагыныч менен күтүп жаткан учурубуз. Азыр бир туугандарыбыз да келсе, ошону силер менен чогуу бөлүшөбүз. Бардыгыбыз Аллах Таалам пайгамбарыбыздын ыйык кабырына, ыйык болгон мекенине, пайгамбарыбыздын кадамы баскан Мекке шаарын, Медина шаарын, ошондой эле ыйык болгон Харам шаарына бардыгыбыздын ажылык сапарыбыз, ажылык милдетибизди аткарып келишке Аллах Таалам бардыгыбызга насип кылсын. Азыр биз менен болуңуздар, чогуу бөлүшмөкчүбүз силер менен. Ассаламу алейкум, мусулман бир туугандар. Урматтуу достор, мынакей биздин ажыларыбыз дагы ыйык болгон ажыдан кайтып келе жаткан кезде, субханалла, Аллах Таалага көптөгөн шүгүрлөр, мактоолор болсун. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга, үй бүлөсүнө, сахабаларына салам салаваттар болсун. Биздин ажыга кеткен мусулман бир туугандарыбыздын ажылыктарын Аллах Таалам кабыл кылсын жана бардыгыбызды ажыга барышка Аллах Таалам насип кылсын. Мынакей көрүп атасыздар. Ажыдан кайтып келе жаткан мусулман бир туугандары тосуп алып жатат бул жакта. Мынакей мусулман бир туугандар ажыдан кайтып келе жаткан кездер. Биздин апалар, аталар өзүнүн жакындары менен учурашып жаткан кездер, сагыныч менен, кубаныч менен кучакташып, мынакей туугандар көрүп жатасыздар. Кандай жакшы, кандай керемет, кандай сонун. Туугандар көрүп атасыздар, кучакташып аябай учурашып жатышат. Бири-бири менен ушундай сагыныч менен, кубаныч менен куттуктап, аман-эсен келип жаткан ажыларыбыздын ажылары кабыл болсун. Мынакей туугандар көрүп атасыздар, өзүнүн бир туугандары менен амандашып көрүшүп жатат. Караңыздар туугандар, кандай керемет, кандай сонун жүрөктөр көрүп ушундай жарылып кетейин деп турган кез. Биздин ажылар бата берип жаткан кездери, баталар кабыл болсун, дуа тилектер кабыл болсун. Аллах Таалам ажыңыз кабыл кылсын. Кандай барып келдиңиздер? Мекенибизге, эли жерибизге дуа кылыңыздар. Дуаңыздар кабыл болсун. Жакшы барып келдиңиздер? Аллах Таала кабыл кылсын. Ден соолукта болуңуз.
Amin. Asmanımız açık olsun, Kırgızistan'ımızda tinchlik bersin, aman bolsun. Aman bulullarımız aybay толкундан отабыз. Ажыға қабыл болсын. Allah razı olsun. Sizlerge de şu acılıkta nasip kılsın, bazılarımızda, özümüzdегі ата-енеңіздерге барлығына nasip kılsın. Allah'ım barımızға жақсылық берсін, денсаулық берсін. Көпчілік үйіміз менен аман бололу, бар бололу, қалаған ой мақсат тілектеріміздің бары қабыл болсын. Жақсылық болсын, Қырғызстанда өніп өсіп, бай мемлекеттерден бололу, жақсылық болсын. Амин. Алла қабыл болсын. Туғандар, өзіңіздер көп болып жатасыздар. Қандай керемет, ушундай жүректің сүйүнүч менен, көздөн жаш тамуусу менен ушундай тозуп алып учурашып атышат. Ассаламу алейкум, байкелер, апалар, ажылар, ажы кабыл кылсын Аллах таалам. Жакшы барып келдиңиздерби? Мына биздин ажы ата апаларыбыз бата берип жатышат. Оңун баталар кабыл болсын. 200 ажы келип атат. 200. Аталар, апалар, жаштар, карылар арасында бардыгы бар. Биздин мусулман бир тууган мекендеш. Ата апабыз, ажы апа бул жакта бата берип, өзүнүн бир туугандары менен, балдары менен учурашып жаткан кез. Субханаллах. Аллах кабыл болсун. Кандай сүйүнүч, кандай жакшы. Аны көрүп атасыздар, кандай сүйүнүч, кандай жакшы. Ассаламу алейкум. Туғандар, биздин ажы атабыз, апабыз ажыга барып келишти. Ажыңар кабыл болсун, апа. Мекенибизге, эл жерибизге дуа кылдыңыздар. Азыр дагы бир бата берип коюңуздар. Келиңиздер. Бүт Кыргыз эли өнүгүсүн, актылыктарына имандуулуктар биздин элге имандуу жетекчилер башкарсын. Элибизге тынччылык, бейкутчулук, рызкы жеткирсин. Тынччылык болсун. Ынтымак болсун. Ыйман берсин элине. Амин. Ажыңар кабыл болсун. Ажы, силер атайын ушул алыстан Барскондон келдиңиздер. Бүгүн курбанчылыгыңыздарды Аллах таалам кабыл кылсын. Биздин ажы апабызды тозуп алалы деп. Сиз дагы жакшы ой тилек, максаттарыңызды айтып, дагы сүйлөп коюңуз. Biz ошол Айрыстан кеткен байкебизди ижерибизде ошол тозолалы деп Барскондун жамааты келди элек. Бүгүнкү күндөрдө ошол келип аткан убактын даанап окуп билип, ошо келип тозуп алды. Эми Алла субхана ушул барган абабыздын ижеринин мабрук кылсын, кабыл кылсын. Исламда 5 фарздын бири болгон ушул акыркысы адылык сапар экен. Ошол баардык парздарды аткаргандан кийин бул адылык парзды аткарып койгондо ошо толук исламда толук аткарып болот экенбиз. Ошондуктан мына байкебиздин барып келгенин кабыл кылсын. Ошол жерге барып, ыйык жерлерге, Мака Мадина шаарларына барып, ушул айылыбызга, элибизге, жергебизге дуа кылып келишти. Мына ажыкелердин баары көп келип жолукаттык. Баардык тең ошол элибизге жердин тынччылык болушуна, элдин жердин мамлекеттин өсүшүнө, элибизге Аллахтан жакшылыктарды асматан берген болушуна дуа кылып келишти. Асматтын дуаларын кабылып, азыктарын мабрылган болсун. Асматтан дагы көптөгөн ушул айылыбыздан, жерибизден дагы көптөгөн ушул бир тууганыбыз ушул сапарга барып келген болсун. Ушул исламда 5 парздын ушул акыркы парзды аткарган болсун. Алла жакшылыктарды берген болсун. Амин. Аллаху акбар. Алла разы болсун. Достор, бардыгыбыз ажыга барганга чын жүрөктөн чечим чыгарып ниет кылалы. Анткени ким ажыга барып, ажы же умрага барып, ошонун ажысы же умрасы кабыл болсо, ошол адамдан кедейчилик, устара шашты кырып жок кылгандай эле жок болот экен да. Бардыгыбызды Аллах таала ажыга барганга насип кылсын. Бул жакта ажы байкебиз келип, өзүнүн жакындары менен учурашып, үйүнө кайтып жаткан кез. Беріп жақсы барып келдік, Құдай берсе иншалла. Арафатта осында ел жүрсе дуа қылдық иншалла. Бир туугандарга ата-энеге дуа кылдык. Бир барым дуа кылдык иншалла берсе. Алла кабыл кылсын.
Дагы иншалла мүмкүнчүлүк болуп калса, жүрөктөн чечим чыгардыңызбы? Дагы келебиз деп. Барасың, аякка барганда ушу кайра барың келип жүрөт мен кайра. Биз да угуп жүрөбүз, барып келген адамдардан ошо ыйык Мекке шаарына барганда ушундай жаштар жүрөктөн чыгат экен депчи, көз жаш. Пайгамбарыбыздын кабырына зыярат барганда кандай ушундай таасири болду сизге? Аяк барганда Салам айттыңыз пайгамбарга. башкача сезим болот эми. Мына Бакыт байке улубуз менен учурашып жатат, өзүнүн ажысы кабыл болсун. Бир тууган ийниси менен учурашып жатат Бакыт байкебиз. Кандай жакшы, кандай кубаныч. Атасы келет экен. Азыр өзүнүн атасы менен учурашат, атасы да келе жатат. Кызы. Бакыт байкенин кызы экен бул. Өзүнүн атасы келди. Машалла. Аллах Таала бардыгыбызга ушундай күндү насип кылсын. Ажыга барып, пайгамбарыбыздын кабырын барып зыярат кылып келишти. Айылдан келиңиздер, курбанчылыгыңызда Аллах Таала кабыл кылсын. Өзүңүздөн ниет кылып атсаңыз керек, ажыга барып келебиз. Kalıyorsun böyle geldik şu bir tohumuzda acılık saparla kozalığa geldik. Şu bizim de şu oy maksat bizde acılığa barıp geliyor niyetinde şu bir tohumlarga dua kıldıralalı. Allah Taala şu bizge de kabul etsin dep gelgen biz şu acı bir tohumların acılıkta kabul olsun. Allah razı olsun. Dualarınız kabul olsun barınızda. Allah razı olsun. Sağ olun. Uşaqayla bir dost barmalar, böyle oluyor, niyetlikleri sırtı. Onlarla konuşaqayla niyet barmalar, özü nasip olsun. Başmalar, haçman bir hoşluğunu doktor Allah. Allah var dekliyor. Marif aslında jakşı olsa, niyetlik edeceğiz. Onları arasında cevap verirsin. İşte bir var, kötü niyetler Allah'tan. Marif'e açık sorularım var. Özgür ağzından göçmez. Zana atılır. Zaten böyle atılır. Cennette bana doğru. İyi aziz yukarı bir taraftan. Кайтуулар болуп жатат. Бардык өзлөрүнүн туугандары менен, бала акырасы менен өзлөрүнүн унааларына отурушуп кетип жаткан убактары.